COVID-19 мектептин жай жашоосун да өзгөрттү. Окуучулар менен мугалимдер онлайн тартибине өтүшүп, билим алуу ыкмасы да өзгөрдү. Ал ортодо онлайн билим алуудагы кыйынчылыктарды ата-эне, мугалим, окуучу жоон териси менен сезгендей болду. Алмаз Бежеке, саламатта калыңыз. Не дабдырап атасың? Алмаз Бежеке, саламатта калыңыз десиңби? Атке биякка. Мен узаттым. Мен кеңеше Sen oturup alıp durun, turup alacaksın olsa, oturup alaysan, ırdasam. Eda, söylük, turup al ırdagan жақсы, söylük. Turup al ырда атқан баланы не неметtasың? Март айынан бери балдардын шаңына бөлүнбөгөн мектептер бүгүнкү күндө өздөрүнүн эшиктерин мектеп окуучулар үчүн ачты. Жалал Абад шаарындагы мектептерде бүгүнкү күндө 1, 5, 9, 11 класстардын окуучулары өздөрүнүн сүйгөн, күткөн мектептерине кайтышты. Жалал Абад шаарындагы номер 1 Михаил Бабкин атындагы мектебде сагынган окуучуларды тосуп алды. Бирок балдар үчүн атайын талап бар. Бет кап, антисептик жанында алып жүрүү жагы ата-энелерге милдеттендирилсе, калган санитардык абалды жөнгө салуу мектеп жааматында. Мектептер жылуу, анан кийин санитардык режим сакталып атат. Эртең менен киргенде тосуп алабыз. Маскачан, антисептик менен, тепловизор менен температурасын текшерип, анан кийин мектептин ар бир киребешинин ичине, мектептин ичине умывальниктерди коюп койгонбуз. Колдорун жууганга. Имараттын кире беришинде атайын кол жуучу жай бар. Бир орундукта бир гана окуучу. Бул боюнча атайын белгилер коюлган. Ал эми балдарда болсо каражаттар жана мектепке, мугалимге, классташка болгон сагыныч жатат. Мектеп жакшы, анткени онлайнда бизде жумуш жумшап, анан биз бардыгына успевать эте албай калат экенбиз, ошого мектеп жакшы. Бул жерде колду көтөрүп жооп бересиң, анан кийин жакшы түшүндүрөт жанында болсоң. Айда телефондо интернет тартпайт. Жалал Абад шаары боюнча менчигинин түрүнө карабай 1, 5, 9, 11 класстар үчүн салттуу окуу башталган болсо, окуучулардын жалпы саны 9000ге чукул. Салттуу режимде мектептерге келип, кадимкидей өздөрүнүн окууларын бүгүн 23 ноябрдан баштап баштады. Бул Жалал Абад шаарынын штабынын отурумунун негизги чечими. Ал жерде атайын карап чыгып, ушу шаарыбыздагы жалпы билим берүү мектебинде билим алып жаткан окуучуларга ушу 1, 5, 9, 11 класстарга уруксат берилди. Ал эми калган класстар 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 класстар аралыктан окусун бүгүнкү күндө дагы улантышат. Мындан сырткары балдардын саламаттыгы үчүн кооптонуп жаткан ата-энелерди аралыктан окутуу үчүн атайын арыздар да кабыл алынган. Алардын саны 1200дөн ашуун. Кырдаалга байланыштуу баланы кантип окутууну ата-эне өзү чечет. Ал эми баштагыдай мектеп формасы талап кылынбайт. Гүлжана Мүндөбаева, Байман Тургуналиев, Жалал Абад шаары.